Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети чек ара кызматынын коомчулук жана массалык маалымат каражаттары менен байланыш бөлүмү саат 15:00 карата төмөнкүлөрдү маалымдайт. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндө абал курч бойдон калууда. Кошумча күчтөрдү жана каражаттарды чек арадан алардын туруктуу жайгаштыруу жерлерине алып кетүү боюнча эки тараптуу келишимдерди бузуу менен коңшу тарап аскерлерин жана оор аскер техникаларын Кыргызстан менен чек ара тилкесине алып чыгууну улантууда. Баткен районундагы Таш айылынын аймагында тажик тарап өтүп бара жаткан унааларды аткылап жатат. Маалыматка ылайык ушул тапта чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев Тажикстандан өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Тажикстанга барды. Айта кетсек, 30 апрелге караган түнү тараптар ого катышпоо тууралуу протоколго кол коюшканына карабай, тажик тарап Лейлек жана Баткен райондорундагы бир нече айылдагы турак үйлөрдү, социалдык жана коммерциялык объектилерди өрттөгөн. Кечээ сүйлөшүүлөрдөн кийин төрткөчү жолу ачылып каттам калыбына келген. Бирок бүгүн эртең менен абал курчуп Тажикстандан аскер кызматкерлери Лейлек районундагы арка жергесинде кыргызстандыктардын үйлөрүн аткылады. Буга чейин айылдын жашоочулары көчүрүлгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын чек арачылары коргонуу позициясына өтүштү.